Агай, сиз эми Садыр Жапаров менен 10 жылдай таанышсыз. Өзүңүз адвокат болуп жүрөсүз, коргоп жүрөсүз. Коомчулукка кызык болсо керек. Эң биринчи жолугушууңар жана эмне болуп байланышта болуп калдыңар эле? Эң биринчи башын иштешип калганда булар Садыр Жапаров, Ташиев, Мамытов булар такай кумтөрдүн негизинде саясат жүргүзүп, ошону элге алыш керек деген алыш керек деп Киевский менен Советский көчөсүндө офистер болчу. Аякта майдандан редакция гезит болчу. Мен ошол жерде такай менин статьяларым чыгып турчу. Макалаларым көп. Анан чеп жүргөндө ошолорго бирөөлөр тааныштырган көрүнөт, айткан көрүнөт мен жөнүндө, анан өздөрү мени жакындатып алышкан. Биз менен. Мен алар менен кошо иштешип, кошо жүрүп, кошо жүрүп ошентип калган болчумун. Садыр Жапаров түрмөгө жатканда дагы анын бир тууган агасы бар, Сабырды. Мен кенен киргизе атпадым түрмөгө. Бир адвокат киргизе албайт эле аны. Эгер мен кандай киргизе атканын билгенде, мени лицензиямды алмак. Мени камамак. Киргизген кишилерин түрмөгө бүт баарын жумуштан бошотмок. Кандай жол менен киргизип аттыңыз? Эми мыйзамдын бузбаган жолун таап киргизип аттым. Бир адвокат бирөөнү сизди бирөө киргизе албайт түрмөгө, ачык айтып берейин. Коркот киргизгенден. Мен жолун таптым, киргизип аттым. Жолдору менен. Садыр Жапаровга жолугуу үчүн, жолугуу үчүн. Анан ошондон бир эле жолуктуруп койдум. Анын Сабыр агасы күндүр түндүр кирип атпадыбы? Каалган убакта кирип атпады. Ачык жол болду ага. Жолун ачып салган болчумун. Садыр Жапаровдун укугун коргоп, канча жолу сотко катыштыңыз 10 жыл ичинде? Айта албайм. Өтө көп. Көп жол болду. Мына жеке Садыр Жапаров эмес да. Агасыныкын коргодум. Инисикин коргодум. Келиникин коргодум. Бир туугандарыныкын бажаларыныкын коргодум. Келиникин коргодум. Иши бүт топтом 140 кишини алып барган башкан. Сиз акча алдыңыз беле? Мен эч качан бирөөдөн кыстап дегенде айтчым, адвокат болчун, анан айтчым, колуң келсе бер, колуң келбесе бербе дешим. Мына эгер мен Садыр Жапаровдон акча алып койгондо, кимбе Шарабидин да бир адвокат келип жүрөт тияк банда, бөлөктөр жүрдө көйлүк кишилер. Мени пошел нахер деп койшубак. Сагачы төрөм бер жол деп. Эмне жетпей атат деп. Сиз көргөзгөн кызматыңызга ак алган эмес белеңиз? Кимден? Садыр Жапаровдон. Айтып атпайм, эгер Садыр Жапаровдун акча алса мен мынтип кантип чыгалат белем. Чалбайт элем да. Сагынбек Момбеков кошо колду кече Facebook'ta жазыптыр. 100 сом сурагандан уялчу элек дейт. Булар өздөрүнүн акчасы жок жүрсө, бедалага болуп жүрүшкөндө. Жардам катары. Жардам катары. Мен наоборот кайтып буларга жардам беришим да. Каяктан берет, эме дет. Буларды мен тыйын алсам, буларды мында болду. Бирге Садыр Жапаров 12-жылы Ташиев баардыгын түрмөдөн чыккандан кийин Садыр Жапаров түлө берип калды. Анан айтып калышты мынтип, байке чуагачын чакырып бербейсизби? Чуагачы оңой менен эч жака барбайт экен. Авторитет үчүн ушу келип бизге түлөбүзгө катышып берип, батасын берип, Куран окуп кетсин дейт. Анан чуагачыга айтсам, чуагачы сиз айтканды мен эки кылбайм дейт. Сиз мен адвокатымсыз дейт. Мен адвокат болом 12 жылдан каза болгонго чейин. Бүт мен кеңешип турчу. Чоңдорго баратканда да кеңешип, чоңдон келгенден кийин мен баарын билип турчумун, окуп турчумун. Анан мен эмнеден коркмогон, эчтекеден коркпойм, барам деп, барып, анан ошол жер көп жүрүш ичинде батасын берди. Садыр Жапаров президент болот деди. Андан кийин үйүнө чакырышты. Атам келип калды эле, атам чуагачын жолуккан атат, ошого жолуктуруп койчу деди. Анан үйүнө чуагачы, Асан ажы, жанагы директор, Коскомдун директору, Тойгун, ошо барды. Ошол жерден дагы чуагачы айтты, Сабырга, анан жана Дөлөт инисине, агаңар, иниңер эл башчы болот деди. Айым берди. Эл башчы болгондон кийин анан мага да айтты, мен сени бир тууган кылып атам деди. Акин ака, сени мен бир тууган кылып атам.
Садыр тияка бияка адашып кетпесин, тигине болуп болсун, көбүрөөк бар, үйрөткүрүң, тигиндей болуп, мага кандай көрсөтмө берип, мага кандай юридикалык акыл үйрөтүп атсаңыз, ошону үйрөттүр. Ал аны билбейт көп. Алданып калбасын. Ошого көп барып, көп айтып тур. Ал жакын адвокат бол, эме президент болот деди. Мунун келечеги алда турат деди. Бул чоң сыноодон өтүп атат деди. Ошентип Чубак ажы бизди бир тууганга, катуу бир тууганга койгон. Өтүнө. Анан ошол жерин сөз беришкен. Акин байкебиз өзүбүздүн атабыздай көрөбүз деп. Мындан ары деп. Не то что байкебиз ата катары көрөбүз дешкен. Мындан ата катары көрүп отурушат мени. Мен мурун эле ушун жазайын дегем. Биринчи күнү Арыстан айын дегенде Садыр Жапаровдун тегерегинде жүргөн кишилер ошолор токтотушту мени. Акин аке, сабырып туруңузчу. Сиз жөнүндө мамилеси жакшы, тигиндей мындай, жазбай туруңуз, тигиндей мындай. Азыр эс акылына келет. Муну адаштырып коюшту, тигинтип мынтип койду. Сизди жакында жолуккан атат. Анан сизди убакыты жетпей атат. Тетекте жаш балдарга убакыты жетип атат, тигинин жетип атат, баарын жетип атат. Эң Садыр Жапаровда действительно 10 чакты адвокат болгонбуз. 10 чакты адвокаттын ичинен тең менин командамда. Ошонун үчүн бирөөнө дагы рахматын айтып койгон жоктум, мындай телефонго немеге трибуна ачып, "Ай, урматтуу туугандар, достор, тигинде мындай, мен убактым жок болуп атат. Мен камакта, абакта жатканда, силер мени келип пикет кылдыңар, митинг кылдыңар, таяк жедиңер, түрмөгө түштүңөр, тигин түштүңөр. Ыраазымын" деп айтып койбойбу? Силердин батаңар менен мен келдим деп айтпайбы? Жок, мен келип алдым, өзүм туруп алдым, антын Ташиев мени алып келип коюп койду. Зектеп, жерип, уялып, жаны жоло болгон, зектеп жүргөндөр баардык жакын дос болду. Мен зек эмес бул. Саясий туткун, элдин бактысы үчүн күрөшүп аткан киши деп мен жүргөн, мен душман болуп атам. Зек дегендер баардык керин түшөт Садырды. Сиз азыркы учурда Садыр Жапаровдун үй бүлөсү менен, ошол сиз өзүңүз жардам берген иниси менен байланышып, мындай ала сурашып дегендей карым-катнаш барбы? Мен жанагы ооруп жаткан бөлөгүн алмаштырып атпаймынбы? Дөөлөт деген. Ага бардым. "Ай, Дөөлөт, агаң эмне кылды?" дедим. Мен таң калып атам дедим. Мен эмес дедим, мусулман коом көп шок болуп атат дедим. Мен келген ушундай болуп атат. Бисмилла экен эмне алып салды? Жөндөн эле деп атат десем, анын иниси айтты, "Мен өзүм шок болуп атам" деди. "Эмне үчүн ушундай агам сага мамиле жасаган" дейт. "Мен өзүм жаман болуп атам" деди. Мына, монтип анын айтканы болду. Агасынан жолуктум, Сабыр. "Ай, Сабыр, эмне себептен алып салдыңар мени" дедим. "Мен жулуп бардым белем" дедим. "Өзүңөр коелу, өзүңөр. Алсаңар дагы акырын чакырып келип алып, тынч эле в связи с переходом на другую работу деп акырын кетип коесуңар" дедим. Бөлөк ишке которулду. Белек ишке которулду деп жазып коелу да, которбой эле койбойсуңар дедим. Жазбай эле. "Бул эмне кылганыңар" дедим. "Мен тактайынчы, инимен" деп койду. Бирөө шок болуп калды, бирөө тактап жүртөмгө чейин. Ошентип бир туугандары шок болуп, бир тууганы шок болуп.